Бұршақты жылағанда дейді, эми бала кишиге жаман көрүнгөн дейт. Анан айтчу дейт, Кыргызстанда тоодо жайгашкан отельде $100 кем болбош керек. Биз 3 жыл кармадык дейт. Берки супара менен багып, ошол жерде отель киши бар болсо дагы. Эми азыр мына киши батпай турат. Жаңы жыл алдында 27 000 болду дейсиңби? 27 000 киши башына. Еще 15-не чейин место жок. Супарада 15 январга чейин, 15 январга чейин место жок. Анан байке менен шорону бышырып баштаган бир байке менен таанышып калдым. Анан менен дагы кызыгып бир топ нерсесин сурап отурсам, эми ошол бир эле нерсесин айтып берсе улук байке. Шорону дейт, байке биз жазап беребиз дейт, анан максымды кайнатып туруп анан муздатат да. Муздатып туруп, анан азап менен муздатабыз дейт. Сапырып антип. Анан ошентип отурганбыз, филяганы алып барып сайга муздак сууга сала баштадык дейт. Алда убакыт дейт, күтөбүз дейт. Анан байке бир күнү Мальборо сигареттер чыккан дейт, ошону чегип келди дейт. Максымды элдер ичип баштады. Жакында силерде мондай сигарет чегесиңер деп бизге таанышылып калды. Анан бир күнү келди дейт, сууну жегиңдер, сигарет чегип отура берчү дейт. Анан бир күнү мен таптым деди дейт. Анан турбаны салып сууга күндө эсептейт дейт. Ошо канча күн деди эсимде жок. Ошол күнүн убагында таап чыгыптыр байке. Баягы Максымды филяга менен сууга салып муздаткан бүтпөй калыптыр дейт. Ошону таап чыкты дейт. Суунун тиги башынан турба дейт, Максымды филяга менен куябыз дейт, чака менен дейт, берки башынан тосуп алабыз дейт, муздак дейт. Через суу. Природный суудан эмен жасап муздап өтөт. Жөн эле элементар. Холодильник окшоп муздап өтөт. Тияктан куябыз дейт, бияктан даяр чыгат дейт. Муздак суунун ичинде келип ошону метрлеп отуруп, байке улам кошуп метрлеп отуруп жасап чыкты дейт да. Идеясы. Ал байке айтып отурса, баш совсем мындай болот да. Мисалы үчүн азыр тиги дүйнө жүзүндө деме кылып атпайсыз, Илон Маск муш болуп кетти, мондай мээси жөнүнө бир башкача экен чыккан. Биздин бул табалды байке Илон Масктан 10 эсе күчтүү болгон экен да. На самом деле ойлоп көрсөкчү. Тоого ким чыгып жанагындай бозийди коюп, тоонун башына ызык суу, муздак сууга душка түшүп, ошол жерден ресторандан тамак заказ берип, тоонун боорунда жашайт деп эч кимдин оюна келген эмес да. Байке ошону жасап түптөп чыккан адам да. Бул кишини Кыргызстанга жайылды азыр, Азыр тоо туризм. Кыргызстанда эң чоң Кыргызстан экономикасын көтөрө турган 3 эле тармак болсо, 3-өнүн бири тоо туризм болот да. Биз азыр айтып атпайбызбы, тиги кээде айтабыз да, туура эле. Казакстанда Сергей Гулховеров деген турист. Гулховеров, Серега. Орус бала. Анан бүт Средний Азияны кыдырып чыкты. Ошондон сурасам айтып атпайбы. Ачуу дейт, Кыргызстан, Россия менен Кыргызстан эч жерине жетпейт. Дубайга бар дейт, 4-5 жерди көрөсүң дейт. Сафарини көрөсүң, Буш-Халифти көрөсүң, дагы 2 жерди көрөсүң. Бүттү жок башка көрө турган нерсе. Жок башка алган окшош. Кыргызстанга келди, жанатка келгенде эле арабтар уже бүттү дейт, жанат резортко келгенде дейт. Келдик дейт. Жок, бул жер жөн эле бүгүн жатып эртең менен туруп, тиги таза абадан кофе ичеле турган жер. Анан кийин тиги Сом көл, Каркыра, тиги эмен кыдырганда чуңкурчакка эмелерге барганда вообще эле бизде түгөнбөйт. Вот биздин мына байлык, биздин байлык, биздин тиги тарыхый жерлер аны эч ким өзгөртө албайт. Сарчелекте адамды бүтүп Эч ким өзгөртө албайт да. Алла Таала өзү жасаган да. Бүт да мына жонка бизди кичине азыр өздөштүрүп кой, кичине бир эме деген байке болгон. Легенда каза болуп калды ош пандемияда. Ташкыл керексиз. Ташкылаба. Ким сүйлөштү билбейм. Мен көп бардым Ташкылабага. Уже ал киши өзүнчө бир дүйнө болчу да. Айтып отурган көрсөң, өзүнчө бир дүйнө. Үйүнө кирсеңиз асыртка чейин боз үйдө жашашат. Кийиз, тапочка кийиз, кадимкидей шырдак салынган. Эмелерине кирсеңиз жыгаштан, бүт кийиздин үстүндө эме бүт полный кыргызча жазылган байке. Сүйлөшүп болсоң өзүнчө бир дүйнө да, мир башкача бир байке да. Эме Шамбала деген проектсор болчу. Кадимки Ромашка гүлү бар го. Ар бир кыргыздын үйүндө ар бир окуучу бала, бир үйдөн бирден окуучу бала бир сезондо 70 миңден 150 миңге чейин акча таап кое турган. Окуучу бала да. Сиз жөн эле просто бир соток жерди бөлүп бересиз, огородуңуздан окуучу балаңызга айылга. Ушуну жасап чыккан да байке. Айылга ар бир үйдө 300 түтүн болсо, мисалы үчүн биздин айылда 350 түтүн деп мен эсептегем, 350 түтүнгө ар бир үйгө барам, мен 1 сотоктон жер бергиле. Бирден балаңарды же кызыңарды бергиле. Ал кыз эмне кылат? Ал кыз болгону вовремя сугарат. Бир эле соток жер кичинекей эле. Сугарат и вовремя ошондо мени отоп турат. Ромашка. Аны команда келип өздөрү айылга келет дагы 10 күн айылды кыдырып, ар бир үйгө тигип берип кетет. Кайра келип өздөрү жыйнап кетет. Ромашка дары чүрүк. Жыйнап кетет сезон бүткөндөн кийин и ошол акчаны
Окуучуга берип коет. окуучу балаңыз жөн эле айылда ойноп жүрүп эле Акча табат. 3 айлык каникулда акча таап алат, сезондо 100-150 миң акча окуучу бала үчүн нормальный акча. Бир окуучу бала бир үй бүлөнүн 5 баласын салып мектепке даярдап кое турган проект болчу да. Ушуну болчу байкеңге жетпей калды, пандемияда кызык болот, баш кишичи.